Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн силермен кайрадан Кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Сагынбай Орозбаковдун варианттын негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндөгү Манас романын жазгам. Мына силер көрүп турасыңар. Бул китептерди бул 5 томдук менен толугу бойдон Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда бул китеп орто мектептердин кыргыз адабияты программасына Манас эпосун окуп үйрөнүүдө кошумча окуу китеби катары сунушталган. Мектеп окуучуларына баатырлык эпосубузду үйрөнүшү оңоюраак болсун үчүн мен ошондой эле мындай кылып 8 жана 11 класстын окуучулары үчүн жумуш дептерди дагы түзгөнмүн. Бул дептерлер дагы азыркы учурда мектеп программасына киргизилген. Өзүмдүн эмгегимди улантып, мен азыр үчүлтүктүн экинчи бөлүгү болгон Семетей эпосу боюнча 1 том романды жазып бүттүм. Жана азыркы учурда 2 томдун үстүнөн иштеп жатамын. Ошондой эле биздин баатырлык эпосубузду дүйнөнүн элдерине кеңири жайылтуу максатында мен өзүм жазган 5 томдуу Манас романымды орус тилине которуп, кыргызча жана орусча варианттарын тең атайын интернет сайт ачтым. epos-manas.com деп. Ошол сайтка сатуу үчүн 2 варианттан коюп койдум. Мындан тышкары мен баатырлык эпосубузду жайылтайын деп, мына азыр көзүңөр көрүп жаткан видеороликтерди азыр орус тилинде дагы эфирге чыгарып жатамын. Бул роликтер дүйнөнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Мунун өзү дүйнөнүн кайсы жеринде, кайсы улуттагы адам жашабасын, ал өзүнүн эне тилинде же өзү жакшы билген тилде Манас эпосу менен таанышып, менин романым менен таанышканга мүмкүнчүлүгү бар дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан мен силерден суранат элем, өзүңөрдүн алыскы жана жакынкы чет мамлекеттердеги тууган уруктарыңарга, досторуңарга, тааныш билиштериңерге ушул видео тасма жөнүндө айтып койсоңор, билдирсеңер, Манас эпосун жайылтууга чоң эбелге кошкон болот элеңер. Мына мен кыскача айтайын дегеним ушул. Эми болсо мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Сиз мени чакырып жатасызбы? Жылмая сурады Алманбет. Ооба, деди кыз. Таңыркабаңыз. Сиз мени тааныбайсыз. Бирок мен сизди жакшы тааныймын. Сиз мени тааныйсызбы? Ооба, сизди сыртыңыздан көп уккан элем. Эл сизди адилеттүү, акылдуу деп көп макташат. Азыр болсо өзүңүздү көрүп жатамын. Сиз кимсиз? Мен Эсенкандын кызы Бурулчамын. Мен сизге жолугушуп, бир сөз айтайын дедим эле. Айта бериңиз. Сиз 7 күн атамдын жообун күтүп жаттыңыз. Атам улам кабыл алам деп сизди бул жерде кармап турду. Бирок ал сизди алдап койду. Кандайча? Атам сиз келген күн эле атаңызга чабарман жиберди. Ал сизди аябай жамандап, Коңурбайдын сөздөрүн атаңызга айтып барды. Атаңыз коркуп кетип, сизди көрөйүн деген көз жок. Ал менин атамдан коркуп, сизди өлтүргөнгө ниеттенип жатат. Андай болуусу мүмкүн эмес.
Kanteli özümdün atam meni öldürsün. Siz mağa işene veriniz. Kaygılı cevap verdi Borukça. Sebebi keçinde men atamdın jakın nökörleriminin söyleşip жатқан kokusundan ulup kaldım. Men Almanbekti uşul жерден muuzdap öldürüp salsam bolat ele. Бирок бүт каканчындын каны болгондуктан яман сөзгө калгым келбейт. Ошондуктан аны өлтүрүү милдетин Сооронбектин өзүнө жүктөдүм. Алмамбет үйүнө барганда атасынын колунан өлөт деп айтты атам. Шында өлөбү? Ооба. Муну уккандан кийин мен аябай наразы болуп, сиз үчүн чочуладым. Мен эртеден бери сизди келер бекен деп, келсе сизге жолугуп, ушул сөздөрдү айтып берүү ниетинде жолуңузду аңдып жаткан элем. Ошондойбу? Деп кабагын чыты Алмамбет. Бир аз ойлоно түшүп, ал кызга тигилип карадым. Макул, мен сиздин сөзүңүзгө ишенейин, деди Батыр. Бирок, муну мага эмне үчүн айтып жатасыз? Сиздин бул жерде кандай кызыкчылыгыңыз бар? Батыр, сиз мени жаман кыз экен деп ойлобоңуз. Бул сөздөрдү айтып жаткандыгымдын себеби мен да сизге окшоп Кытайлар үчүн күйүп жанган кызмын. Эли журтубузда канчалык сизге окшогон адилеттүү эр азаматтар болсо, ошончолук жакшы. Мен сиздин мындан кийин да элибиз үчүн кызмат кылууңузду каалаймын. Мындан тышкары, көптөн бери жактырып, сизге тиейин деген оюм бар. Бул сөздөрдү уккан Алмамбет кызга алая карады. Борукча анын оюн айтырбай түшүнүп, оозуна сүйлөдү. Жок, сиз оюңузга эч кандай жамандык албаңыз. Туура, элибиздин салтында оозунуп, биринчи болуп оюн айтыш кыздар үчүн туура эмес. Бирок экөөбүз мындан кийин көрүшпөй калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бул сөздөрдү айтканга аргасыз болуп жатамын. Сиз бул жерде калбаңыз. Эмнеге? Каканчында сизди атам да, өзүңүздүн атаңыз да батырбайт, тирүү койбойт. Сизди батыргыдай элди, башкалгалар жерди табыңыз. Батырдыгыңыз калып, көп менен чабышам деп, өзү мерт болбой, тезинен качыңыз. А сизчи? Мен 7 жыл күтүп, сизден күдөрүмдү үзбөй жүрөмүн. 7 жылдан кийин келсеңиз, сизге тиемин. Кош болуңуз, Батыр, деп кымча бели ийилген жибек көйнөк шуудураган Борукча кылчайбай кете берди. Бул сөздөрдү уккан Алмамбет эси болуп калайын деп, көпкө чейин бир чечимге келе албады. Өзү жаткан үйүнө барып, эмне кылаарын билбей, кыйлага чейин отурду. Бир топ ойлонгондон кийин Батыр бүт курал жарагын алып, түп бежинден өз жерине кайтып кетти. Алмамбет үйүнө келгенден кийин атасынын кызматчысы Соорондук чакырып жатканын кабарлады. Эмне болуп кетти? Деп жүрөгү дүкүлдөшүптү Батырдын. Мен жаңы эле бежинден келдим. Үстү башымды тазалап, бети колумду сууга чайкап, өзүмө келип, андан кийин барат элем го атама. Эмне үчүн ал мени шашылыш чакыртты? Кудай сактап, иштерим оңунан чыкса экен. Тынчсызданган Алмамбет атасынын ордосуна барып, салам берип кириши менен атасы ага ок жеген аюудай бакырды. Ой, акмак! Сен эмне кылып жүрөсүң? Кандай бадайгы башымды тыктың? Ата, сөзүңө түшүнгөн жокмун. Жооп берди өңүп барган Алмамбет. Түшүнбөйт имиш, акмак десе. Бул өтө жини келди Соорондук. Мен сага кандай тапшырма бердим эле? Кан жайлап жайлоосун Коңурбайдан кайтарып ал. Болбосо өзүң ошонун колуна өлүп бер деген элең. Туура. Сен ошол тапшырманы аткардыңбы? Ооба ата. Мен жайлоону кайра бизге кайтардым. Жок, дооланды Соорондук. Сен тапшырмаңды аткарган жоксуң. Эмнеге? Мен сени Коңурбай менен сүйлөшүп,
Andan жайлоону тынчтык жолу менен кайтара алгын дедим эле. Бирок аны менен чабышып аскерлерин кыргын деп айткан эмесмин. Атаке, деп токтолмон деп. Мен ага тийишпейт элем. Сен айткандай, бул маселени тынчтык жолу менен чечейин дедим. Бирок ал теңсинбей, кыйынсынып, өзүм ага кол салдым. Өзүмдү коргоо үчүн аркасынан аны менен чабыша кеттим. Canыңды жебе, арам, деп кыркырды соорондук. Сен тапшырмамды шылтоо кылып, дароо ага чабуулга өткөнсүң. Калп. Сен билесиңби, келесоо, Коңурбай калкыбыздын намысын талашып, бизге келе жаткан Манастын аскерлерин жок кылуу үчүн миңдеген аскерлерди үйрөтүп, камданып жатат. Билем. Бул ишмерликти ал Эсенкандын жеке буйругу боюнча аткарып жатат. Мен муну Эсенкандын өзүнөн уктум. А сен болсо, элдин ушундай чыныгы улуу Коңурбайга кол көтөрүп, анын аскерлерине кол салыпсың. Бул эмне кылганың, акмак? Мен сени эмне, өзүбүздүн Кытайлар менен чабышкын, аларды өлтүргүн деп жибердим беле? Атаке, эмнеге мага ишенбей жатасың? Сөздөрүмдүн баарын калпка чыгарып, Коңурбай менен Эсенкандын айткандарына ишенгениңе жол болсун. Ата, үнүңдү өчүр, акмак десе, ого өлтүр бакырды соорондук. Сени калыс, адилеттүү болот деп тактыга отургузуп койсом, арам ойлорду оюңа тутуп жүрөт экенсиң. Ата бабадан келе жаткан салттарды аткарбаганга үгүттөп, калкты бузуп, эркелетип жибердиң. Тыныч жаткан эл башыбызга чыгып алды. Сендей элибизди эл бузар дейт. Эмнеге ушундай бузук иштерди кылып жүрөсүң? Ишшек! Ата, буларды эл жерибиздин жыргалчылыгы, бейкутчулугу, бакубатчылыгы үчүн жасадым. Мен эч кандай жаман ниетим жок. Элибиз жакшы жашасын, байысын, казынабызга көп акча түшсүн деген максатты көздөгөн элем. Эмнеге ата бабанын салттарын буздуң? Ата, менин оюмча, тирүү адамды курмандыкка чалуу жеткен наадандык. Кан болобу, жөнөкөй дыйкан болобу, баардыгы Кудайдын алдында тең. Анан кантип кан келсе, анын урматынан бир тирүү кишини курмандыкка чалган туура болсун. Мен ошондуктан бул салтты жокко чыгарган элем. Акмак, калп айтпа! Сен муну элди ойлоп кылган жоксуң. Элдин көзүнө жакшы көрүнүп, аны өзүңө каратып алып, кийин Эсенкандын тагын тартып алайын деген ниетти жашадым. Ошондуктан чынымды айткым. Эмнени айтайын? Эгерде бузулуп, арам ойдо жүргөн болсоң, сени өзүм өлтүрүп салайын. Кудайдын айтканы ушул болсо, бул дүйнөдөн баласы өтүп кетемин. Жок ата, андай оюм жок. Мен Эсенкандын тагына көз аткан жокмун. Демек, сен бузук эмес экенсиң. Разы боло сүйлөп соорондук. Бузулбасаң, бул кутурганың, кыйынсынып кеткениң. Мен кутурган жокмун. Кутургансың балам, кутургансың. Ошондуктан мунуңду коюп, башка төбөлөр катары элди сурагын. Макул, ата, атасынан эртерээк кутулуу үчүн жооп бере алмам. Мен азыр үйүмө барып, алыс жолдон эс алайын. Токто! Жектире сүйлөп соорондук. Мен сага кеткенге уруксат берген жокмун. Себеби сөздөрүмдү айтып делекмин. Кечирип коесуз ата. Мен сизди угуп жатамын. Өзүңдүн туура жолго түшкөнүңдүн далили катары азыр Коңурбайдын алдына кол кушуруп барып, андан кечирим сурагын. Эмне? Коңурбайдан кечирим сурагын деп жатам. Ал сени кечиргенден кийин анын жанында жөнөкөй жоокер болуп кызмат өтөйсүң. Ата, кан башы менен кантип Коңурбайга жоокер болмок элем? Мен сени кандык тактымдан ажыраттым. Эмне деп жатасың ата? Эсенкандын сөзүнө ишенип, тактымдан ажыратып жатасыңбы? Акмак, эгерде өлгүң келбесе, Коңурбайдын алдына кечирим сураганы баргын деп бакырды соорондук.
атасын жеп-жіберчүдей қарап ачууланган Алмамбет мун чыкпастан тез бұрылып өргөсүнө барып терең ойго батты. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убакыт соңуна чыкты. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.